Bir dağın sotuk cer mamleketini bürüğü jönön berilmеш. Kırgız mamleketinin Kırgız Respublikası jarandığını size жасалмас практикалармен сатып аласың. Бирге жаза, минге сабак деп. Ошто Камчыбек Ташиев жыйын өткөрүп жаткан учурда күч органдары 6 мамлекеттик кызматкерди сурак алып кетти. Алдын ала маалыматтарга ылайык кармалган сот, салык жана кадастр кызматкерлери коррупциялык элементтерге аралашкан. Анда Ноокат райондук кадастр кызматынын 26 жаштагы адиси жер тилкени менчикке берүүдө мыйзамсыз аракеттерге жол бергени аныкталып кармалды. 1,130 гектар, почти 1,5 гектар жерге туура эмес кызыл китеп берип койдум. Ушундай болду. Ya, tuğrula vergenimiz. Hem şu da spravka verip başlayız. Tuğrula emес bergen, şunu kara bergeniz, alay beri bulu yermekte çok tartışılып керек. Гипроземдин башка контуруна чыккан жердин материалдарынын негизинде булар башка жерге мыйзамдаштырып кызыл китеп берип коюшкан. Жигит 1,30 ганы такыр эле башка площадьты номерлерин коюп берип салган. Туурабы? Туура. Давайте азыр эме кийин балчыктар эмеге өзгө сергектер биринчи карагыла бар, тактагы кийин мени карагыла тактагыла макулбу? Күнөөсүз болуп жүрбөсүн, тактагы. Күнөөсүз такталган болсо, прокуратура менен кошуп туруп бүгүн эле заключить бастырат. Забирет. Зулбуев айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мурзакулов Советбек Сыдыкович, бул кишини алып чыкты. Алып чыккандар, разберитесь. Эгерде күнөөсү боло турган болсо, бул кишини ошо камалды. Буга улай эле Өзгөн районунун сот органынын жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы камакка алынды. Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген барбы? Siz Özgün rayonunun emgek sosyallık kamsızlığı жана миграция başkarmalığının başçısı Sağınbayev gibi var mı? Siz jana başka adamlar kılmışlık gelişimine bağırıp akça sıydığı üçün çet ellik jaranlarına jana jaranlığı çok adamlarına Kırgız Respublikasının aymağında törölgönlüğü tasdiqlagan jasalma sottun çeçimlerin Özgün rayonluk sotunun adına sistemalı türdü mıйзамсыз berişken. Bu jasalma çeşimlerinin negizinde alarga mıйзамсыз türdü Kırgız Respublikası jaranlığı verildi. Senin bir tasar edin kılana. Kırgız mamleketinin Kırgız Respublikası jaranlığını size jasalmaz praktiklarını satып alasın. Boyunca mağlumatımda bakın bugün çağırdı geldi. ККМ алдындағы тергөө баштады. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөр тактала турган болсо, сразу подстраивать. Все это забирайте. Чыгыңыз сиздер. Жыйында Камчыбек Ташиев мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдуваповдун 55 миллион долларга бааланган мүлкү аныкталганын ачыктады. Буга улай эле атайын кызматка ар бир салыкчыны текшерип чыгуу тапшырмасын берди. Жыйында Өзгөн районунун салык кызматынын башчысы жана Кара Суу районунун салык кызматынын башчысынын орун басары кармалды. Бүгүнкү күндө Алтынбек Абдуваповдун 55 миллион долларлык үй мүлкү байлык такталды. Мы его будем все конфисковывать полностью. Так? Сот жолуна тартабыз. Алтынбек мындан кийин эң жакын адамдардын бири болот. Ушул жерде салык инспекция мына барлыгын текшерип чыкты. Ар биринин үй мүлкүн текшерди. Кандай үйдө жашайт, каерде жашайт, кимдерге оформление салышкан, кандай машина менет, бала чакалар эмне жумуш кылат. Бүт баарын текшерип чыкты. Күлгөнбүз, эмне күлүп атасыз? Не текшердеп айтса күлөсүз. Значит, вам радостно, да? Независимо от того, что там ваш брат является депутатом, и ваш родственник работает у нас, будем, если выявлять какие-то нарушения, посадить. Хорошо, замначальника на плач. Проверьте его тоже. За то, что он врет. За то, что он неправду здесь говорит. Меня сиз алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үчүн мен алдымда сиз калп сүйлөп атасыз. Текшергилерге жакшылап.
Камчыбек Ташиев аймактагы мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияга каршы күрөшүү багытындагы абалга көңүл бурду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жемкорлуктан алыс болууну эскертип, коррупцияга каршы кабыл алынган жаңы мыйзамдын кесепети оор болорун дагы бир ирет белгиледи. Бүгүнкү мыйзам менен сен тергөө кызматы менен кызматташсаң да, келтирилген зыян орду толтурсаң да, ооба мен күнөөнүн мойнуна алсаң дагы, ошондо дагы статьяда көрсөтүлгөн жанагы жазык мөөнөтүнүн жарымын түрмөдө өтөмөй үчүн чыкпайсың. Эркиндик. Мына негизинен коррупциялык мыйзамдардын мөөнөттөрү 7 жылдан жогору жак болду. 7 жыл, 9 жыл, 12 жыл, 15 жыл болду. Мына эң азы дегенде 3,5-4 жыл, 5 жыл түрмөдө отуруудан чыгат коррупция. Мурдагыдай жөн чыгып кете албайт. Бул мыйзамдын талабы болду. Мыйзам ушул өзгөртүүлөр киргизди. УКМК төрагасы, салык, укук коргоо органдары, калкты тейлөө кызматтары, эсеп палатасы, жогорку окуу жайлары жана жергиликтүү бийлик башындагылардын арасындагы жемкорлук фактылары тууралуу маалыматтар көп экенин билдирди. Ал эми Ош шаарындагы жыйын учурунда кармалган чиновниктер тууралуу УКМК расмий жооп бере элек. Акылай Карабаева, Регион.